Assalamu alaikum, Allahqa iman keltirgen musulman bir tuğandar. İmanı tüz. Çınıgı musulman bolunu qalayım degendir. Anas ibn Malik radıyallahu anhu rivayet kılan hadiste Allah'ın elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Adamdın jürögü tüz bolmoyun, anın imanı tüz bolboyt. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Alemi pendenin tili tüz bolmoyun, jürögü tüz bolboyt. وَلَا يَدْخُلُ رَجُلٌ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ. Koşunasanın ziyanından kutulalbagan ziyandu adam beyişke kirbeydi. Musnad Ahmad. Kimde-kim bul jaşoodо tilin tüzdögü, jürөгүн оңдоого hareket kılbasa, anda al adam ötö ziyandarda batıp жүргөн болот. Себеби adam tilin tüzdösө ар кандай ушак кыйбат сөздөрдү, жалган жалаларды, күнөө иштерди сүйлөп алып, жүрөгүн өлтүрүп алышы мүмкүн. Пенде ыйманы түз болуусу үчүн сөзсүз түрдө жүрөгүн оңдоосу керек болот. Себеби тил менен сүйлөө оңой болгондуктан, тил менен күнөө иштер оңой жасалып, адам жүрөгүн өлтүрүп алышы мүмкүн. Мына ошондуктан пенде эң биринчи кезде тилин оңдоосу шарт, анткени тилдин оңдоосу жүрөктүн оңдолуусуна шарт түз берет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан: "Инна фил жасади музгатан, иза салахат салахал жасаду куллух, ва иза фасадат фасадал жасаду куллух." Денеде бир бөлүкчө эт бар. Эгерде ал оңолгон болсо, дененин бардыгы оңолот. Эгерде ал эт бузулган болсо, дененин бардыгы бузулат. Ала ва хиял калб. Билгиле, ал жүрөк деген. Дененин бүткүл жагы оңолуусу үчүн, толук мусулман болуусу үчүн сөзсүз түрдө жүрөктүн оңдолуусу шарт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баса белгилегендей. Ыйман толук болуусу үчүн, башкача сөз айтканда, хадистин тили менен айтканда, жүрөк түз болушу керек. Жүрөктүн түз болуусу үчүн сөзсүз түрдө тил түз болуш керек. Жүрөктүн түз болуусу тилдин түз болуусуна көз каранды болуп эсептелинет. Аллах Таала баарыбыздын үй-бүлөбүзгө тынччылык жана береке берсин, жана бекем ыйман, чыныгы мусулман, такыбалуулардан кыламысын. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.